акча сурап атасыңар, бюджетти алып келгенде башка нерселерди сурап атасыңар. Биз могу куштун эки канатындай болуп өкмөт менен чогучалы ушул тарыхый моменттерде кийин элдин оозунда биз да 7-чи чакырылыштын депутаттары калалы деп аракет кылып атпайбызбы? Анан бирдем айтсак эле таарынасыңар, таарынсаңар талашка баргыла. Ооба, бул деген бул сөздүн маанисин да жакшы билесиңер. Илгери Хан Ордо Манас талашта болгондон бирөө таарынса эле талашка Манаска барып арызданып баргыла деп айткан. Андай болбойт да, мындай чогучушубуз керек да. Жакшы жактарга өзүңөр барасыңар, өкмөт мүчөлөрү. Депутаттарды чакырбайсыңар. Эң сонун ачылыштарга чоң-чоңдоруна чакырасыңар да, Алмазбек Акынжанович. Кичинекейине депутаттарды чакырбайсыңар. Кичинекейде эсептегениңерге Кудайга шүгүр, бир мектепти уже биз кичинекейде эсептеп калдык. Ал убагында бир мектеп салыш чоң окуя болчу. Кошундан жаңы үй салса сүйүнөсүң. Ал мектептер, жолдор, тарыхый окуялардын ичинде биз ушу кызмат кылып атабыз да, жаман жакшы көрүнүп. Буларга таарынмай жок, достор. Таарынсаң анда мамлекеттик кызматка келбей эле кой. Анда мамлекеттик кызматты жыйыштырып берип, үйүнө барып аялыңа таарына бер. Бириңе бириң таарына отура бергиле. Биз тарыхый окуялардын үстүндө баратабыз, Кудай буйрса айтып атабыз. Мына мен дагы айтып атам. Биринчи мына президенттин биринчи срогунда Кудай буйруп экинчисине барып калса өзү билет дечи. Соц объекттери, жолдору, аэропорттору, башка нерселери чечилген бир өлкөгө айланып баратабыз, Кудай буйрса. Фундаменталдуу эмес, визуалдуу жакшылыктарды көрүп атабыз, шаарлардын өзгөрүүсүн. Бул жаман нерсеби? Ошол эле убакта фундаменталдуу экономикалык кээ бир нерселер, фундаменталдуу саясий нерселер өзгөрүп атат өлкөнүн ичинде. Бир кырсык, бир балайдан куткарды бизди, коррупция менен күрөш деген, криминал деген. Эмне бул кыргыздын дем алуусуна жардам бербейби? Бул дем алуусуна эмес, космоско учуусуна жардам берет керек болсо. Ошон үчүн дагы бир жолу айтам, Алмазбек Акынжанович, биз өкмөтүбүз менен чогуу иштешибиз керек. Биз жогорку кеңеш, өкмөт эри шаркак иштешибиз керек. Бири-бирибизге таарынбай, жаман көрбөй, каттарыбызга нормалдуу жооп беришиңер керек. Жолуна шаблон үстүнө жазып коет, Массабиров или Түлөбаев деп жазып коет, асты бирдей эле астына колду кое турат. Министриңер алмашып кетсе астына зам министр. Ой, министрден кат алган кимиңер бар кана? Мен айткылачы. Министрдин аты менен кайсы депутатка жооп келди? Урматтуу төрага. Кимге жооп берди ушул министрдин атынан? Бирөөнө да жооп берген жок. Бүт зам министрлердин атынан. Ал зам министриң колду шилтеп коет да ура берет. Тиякта элдин тагдырычы. Эртең ошол мектептеги кулап кетсе, МЧСтен кулап кетсе, эмне деген тагдырлар? Бир балага жетпей, эмне муңдап зарлап жүргөндөр бар. Оңдош керек ошол мектептерди. Конкретно айтып атам, мына берип атабыз. Биз деген азыр өкмөттүн жаңы үйүн курабыз деп атабыз, өкмөттүн баарын бизге ташыйбыз деп. Аны эмне кыласыңар куруп, биринчи буякты бүтүрүп албайлыбы? Жаңкырган жакшы үйлөр, бардык министрлер өзүнүн зданияларында отурат го. Налоговыйга жаңы здание салат. Кайсы араңарга налоговыйга жаңы здание саласыңар? Тиягынан миллиардтап жеп атса. Анын ордуна салбайсыңар, мектептерди бүтүрбөйлү ушул биринчи срокто баарын. Эмне кыласыңар жаңы здание министрликтердин баарына кошуп салып? Мисалы, айта турган сөз көп, Алмазбек Акынжанович. Ошон үчүн таарынбай, чогуу иштегенге мен силерге сунуш кылам. Рахмат.